Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай таалам берекелүү жумаңыздарды куттуу кылсын. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз мекенди сүйүү, мекенге кызмат кылуу боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызда конокто Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык умура бөлүмүнүн адиси, биздин устазыбыз Дастан Ажы Нукунов келип отурат. Кош келипсиз. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Дастан Ажы, негизи эле мекенди сүйүү деген бул өзү абдан чоң тема эмеспи? Мекенди сүйүү деген терминди каяктан баштасак болот? Эмнеден баштасак болот? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Өтө бир жакшы суроо маселе көтөргөн экенсиздер. Мекенди сүйүү бул эң биринчи баягы үйдөн, үй бүлөдөн башталат десек жаңылбайм го деп ойлойм. Себеби мына ошол жерден сен өзүңдүн үй бүлөңдү сакташ менен өзүңдүн баягы тынччылыгыңды, келечегиңди ошол жерден улайсың. Себеби мындай барга, алыс кетесиң, башка жакта болосуң, баягы орусча, кыргызча которгондо мейманда, конокто жакшы, бирок үйдө андан да жакшы дегендей, канчалык бир жакшы жерлерде жүрбөсүң, кандай бир сыйлуу жерде жүрбөгүн, үйүңө келгенде кадимкидей ошол жерден өзүңдүн баягы тынчтыгыңды таап, кадимкидей эс алып, ошентип каласың. Ошону табыш үчүн үй бүлөңдү сактайсың, үй бүлөңдү болгон жагынан коргойсуң. Мына ошол жерден башталып, сен канчалык чоңойгон сайын ошол сезим дейбизби, ошончолук баягы көбөйгөн сайын мекенди сүйүп, андан ары бүткүл жаратылышты негизи эле ааламды Аллах Таала жараткан нерселердин бардыгына жакшы мамиле кылыш менен сен ошол жерден өзүңдүн ордуңду таап, өзүңдүн жолуңду түз алып кете аласың деген ойдомун да. Демек, бул жерден ата эненин дагы ролу абдан чоң экен да, бала болгон, себеби дегенде, баягы үй бүлө бир кичинекей мамлекет деп айтылат эмеспи? Анан мекенди сүйүүдө сөзсүз түрдө ата эне балага түрткү берип, мекенди сүйүүнү дайыма үйдөн айтып, деп турса балдарга, демек патриот болуп чоңойт экен да. Патриот болот. Себеби мындай да. Сен үйүңдөн баштасаң, үйүңдөн балаңа тарбия берип, өмүрлүк жарыңа ушундай түз ар кимдин Аллах Таала ушундай көргөз берген жашоо менен, жакшынакай жашаш менен гана келечек уланат. Ошону менен ата бабаларыбыз мына ошондой болуп келген. Тарыхта бул эмне деп калды? Мына Аллах Таалам Куранда мен силерди улут-улут эл кылып жараттым деп атпайбы? Мына ошентип ар бири өзүнүн жерин, эң биринчи өзүнүн үй бүлөсүн сактап, өзүнүн үй бүлөсүн сактаган адам мекенин сактайт. Мына ошентип отуруп, мисалы үчүн өзүбүздүн Кыргыздын тарыхка кайрыла турган болсо, канча жерди мекендеп өзүнүн атын коюп, ушинтип ушул убакка чейин эң эски элбиз. Мына ошол өзүбүздүн мекенибизди, нарк наслибизди сакташ менен ушул убакка чейин баягы жашап келе жатабыз. Себеби биздин убактагы, биздин кыргыздары баягы тарыхта жашаган убактагы көп элдер азыр жок болуп кеткен. Ал эми биздин ата бабаларыбызга рахмат, ошончалык өзүнүн каны жанын коротуп, канчалык кыйынчылык болбосун, ошол мекенин сүйгөнүнүн таасиринде ошонун аркасында мына ушул убакка чейин жашап келатабыз десем жаңылышпайм. Азыр глобализация деп, ааламдашуу деп, баягы башка, мисалы үчүн бир эле тил, дүйнөлүк деңгээлде бир эле тилди үйрөнүп, мындай кылыш менен кандайдыр бир деңгээлде ушул мекенди сүйүүнү жоготушка, бардык нерсеге аракет болуп келе жаткандай сезилип атат. Жок, биз качан өзүбүздүн мекенибизди, бул эми чоң тема, бардык жактан сүйүш керек. Бул тилди болот, сырткы көрүнүш болот, жана кийим кечек, бардык ушунун бардыгын биригип бекем сактаган эл гана узак жашай алат. Ал эми аны токтотуп, ал жерден баягы өзүңдүн убактылуу жыргалчылыгыңды
Сен өзүңдүн урпагыңды эмес, өзүңдүн балаңдын деңгээлинде гана ойлонуп калышы менен уже мамлекет урай берет, акырындык менен барып жоголот деген нерсеге алып келет да. Дастан ажы, анда ислам динибиз Меккенге болгон сүйүүнү кандай карайт? Эмне деп чакырык жасайт ислам динибиз? Исламда мындай сөз бар да, баягы Меккенди сүйүү ыймандан деп коет эмеспи? Бул негизи исламдын пайгамбарыбыздын так мындай сахих ушул Меккенди сүйүү ыймандан деген хадис келген эмес, бирок жалпы исламдын түшүнүгүндө мына ушул нерсе бар. Бунун мааниси туура. Меккенди сүйүш ыймандан деген. Бул ислам мына ушул элдин сакталышы үчүн, ушул коом таза сакталышы үчүн мына ушул нерсеге өтө көңүл бурган. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды айта кете турган болсок, баягы өзүнүн өмүр баянын окуп турган болсок, Меккеден жаңы исламды жайып, ушундай жакшылыкты элге жеткизип баштаганда ар кандай көрө албастар, жана башка дин душмандары тарабынан Меккеден куулуп чыгарылбадыбы? Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүндө ма атьябуки ва ма атьябу рихуки, Меккеден чыгып баратып, кайра Меккени кайрылып карап туруп, сен кандай гана жагымдуу сонун шаарсың, сен кандай гана жыттуу шаарсың деп ушундай карап сагынып, эгерде сенден мени элим чыгарбаганда эч качан сенден чыкпайт элем деп пайгамбарыбыз мына ошол жерден ар ким өзүнүн жерин сүйүш менен, өзүнүн жерин баягы урматтап, бардык жагынан кандай деп айтсак, ошону алып кетиш менен гана адам өзүнүн жашоосун жакшыртат, тукум уругунун жашоосун бардыгын ошол өзү жол түзөп кете берет. Аккан арыккан суу агат демекчи, арыкты чаап кете берсең суу агат, жок бул болбой калды деп кетип, мындай кылыш менен бара Меккен жоголот да. Ушул пайгамбарыбыздын өрнөк жолунан бир мисал келтирдиңиз да. Деги эле пайгамбарыбыз Меккенге болгон патриоттуулукту абдан көп айткан да. Өзүнүн өмүр баянында дагы окусак, көп жерлерде баягы Меккенге болгон сүйүүсүн абдан бир ынтызарлык менен алып келет да. Ушул жерден кандай бир сабак алсак болот? Пайгамбарыбыздын өрнөк жолунан. Пайгамбарыбыздын өрнөк жолу биз үчүн, бардык эле аалам үчүн, кайсыл эл болбосун, деги эле керек болсо кайсыл дин болбосун, өзүнүн баягы динин жашоосун түз алып кеткенге өтө чоң өрнөк. Пайгамбарыбыз ушул майда кенедей нерседен баштап Аллах Тааланы түз таанууга чейин бардык нерсени үйрөтүп кеткен. Биз ошол пайгамбарыбыздын жолу менен жашасак, түз жашасак. Эми азыр көбү ошону туура эмес түшүнгөндүктөн пайгамбарыбыздын жолу менен жашоо деп ар кимдин өзүнүн түшүнүгү болгондуктан кичине ар кандай нерсе көп болуп кетип атпайбы? Жок, пайгамбарыбыздын өзүнүн так таза түзүп берген жолу менен жашай турган болсок, анда мына ошол биздин Меккенибиз бардык нерсе сакталат. Пайгамбар жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мисалы үчүн жолдон бир ташты алып койгонуң бул сен үчүн садака деген. Мына ушул жерден эле эң эле жөнөкөй жолдон ташты алуу, себеби ал жерден жолдо азыркы биздин түшүнүккө караганда жолдон таш, машина жолдо, чоң автоунаа жолдо таштар түшүп калат. Түшүп аны алып кое турган болсоң, кийинки адам ар кандай кырсыктардан сакталат. Жалпы мамлекеттик нерсеге бирөөнүн жакшылыгына себепкер болосуң, ошентип кете бересиң. Мына ошондон баштап кандай жолдон бир ташты аласың, бирөөнү жүзүнө жылмайып коюшта садака дейт, ошонун бардыгы менен ар бирин өзүнүн ордуна коюп отуруп, Омар радиаллаху анху өзүнүн сөзүндө эмне деген? Такыбалык бул ар бир нерсени өзүнүн орду менен коюу, Баягындай беккен бир нерсени кармап алуу эмес, ар бир нерсени өзүнүн ордуна ушу пайгамбарыбыз айткандай коюп кете бере турган болсок, биздин жашообуз өтө жакшы нукта өнүгөт деп ойлойм. Абдан сонун. Дастан аж кийинки суроону ушундай бергим келип турат. Ыйман менен патриоттуулук бири-бирине каршы түшүнүктөрбү же бири-бирин толуктап турабы? Патриоттуулук бир ыймандын бир бөлүгү сыяктуу да. Патриоттуулук дегенде баягы улутчулдук эмес, эми улутчулдук баягы башка улуттарды басмырлоо менен эмес, өзүңдүн улутуңду сыйлоо. Улутуңду кантип сыйлайсың? Улутуң кармап келген баягы нарк наслибизди, кийимибизди, салт санаабызды,
Ошону менен катар баягы биздин мамлекет көп улуттуу болгондуктан алардын дагы өзүнүн Албетте баалуулуктарын сөзсүз. сактап, Албетте сөзсүз. Эч качан баягы сен өзүңдү сыйлоо дегенде башка бирөөнү бул мындай бир кыйшак карабаш керек да. Ага биз жакшы мамиле кылабыз, бирок өзүбүздүн улутубузду, бекемдигибизди дагы улап кете беребиз, башкаларга сый мамиле кылабыз. Мисалы, мына кийим дегенде кээ бир мындай сөздөр болот го. Сен кийим кийип алсаң эле бул патриоттулук эмес. Номсе патриоттулук деген бул жүрөктө болот. Мен ойлойм бул наоборот, тескерисинче мына ошол жүрөктө эмне болсо, адам ошону сыртка чыгарат да. Жүрөгүңдө болгон үчүн сен, мисалы үчүн жүрөгүңдө патриоттулук, мекенге болгон сүйүү күчтүү болсо, ошол сени сыртыңа чыгат. Биринчи кийим жагын ала турган болсок, кыргыздын улуттук кийимин кийинесиң. Патриоттулук ушактан башталат экен да. Мына ушул жерден башталат. Сыйлайсың. Болбосо мен улуттук кийимде эле эмес деп туруп мындай кете бериш менен жоголот. Бизде акыркы убакта Кудайга шүгүр, кайра баягы улуттук маданияттуулук, улуттук баалуулуктарга кайтып бара жаткандайбыз да. Кудайга шүгүр. Мына ошол кийим жүрөгүңдө эмне болсо, ошону сыртка чыгарасың. Кийимиңди оңдойсуң, сөзүңдү оңдойсуң, тилиңди, мисалы үчүн, албетте башка тилдерди билиш керек, үйрөнүш керек, бирок өзүң тилиңди билбей калбашың керек. Мен жалаң гана кыргызча сүйлөш керек деп, мисалы үчүн айтпайм. Жок, сен кыргызча сүйлөшүң керек албетте, бирок ар биринин өзүнүн орду. Орус тилин билишиң керек, дүйнөлүктөр азыр чет тилдер англис тил болуп баратат, англис тилинде сүйлөшүң, баардыгын сүйлөшүң керек, бирок улуттук тилиңди билишиң керек. Тилибизди сыйлап, кийимибизди сыйлап, нарк наслибизди, салт санабыз бар. Албетте мына бул ислам динибизге каршы келбеген ата бабаларыбыз бизден мындан канча миң жыл мурда, 1000 жылдан ашты. Ошол ислам дини туура экендигин билип, аңдап, сезип, кабыл алган. Мына ошо 1000 жылдан ашык убакыттан бери ата бабабыз кандай сонун келатса, ошону улантып кетсек гана биздин балабыз жакшы жашайт. Неберебиз, чөбөрөбүз, кыбырабыз, тыбырабыз дегенде ошентип кете берет. Ал эми биздин өзүбүздө балабызды эле ойлоп кое турган болсок, же болбосо материалдык жагын гана ойлоп кое турган болсок, анда азыркы убакта бир ошондой адамдар көп болуп баратат. Кудай сактасын, бул улуттун мекенинен жоголуусуна алып келет. Сиз баягы чет жерге көп чыгасыз да. Анан чет жерге чыкканда ошол мекенге болгон сүйүү кандай болот сизде? Мисалы, көп эле азыр биздин айтайын дегеним, көп мекендештерибиз чет жакта иштешет, окушат, Анан ошолордун катарында бир сизден сурагым келип атат, эми практик катары десем болот, Мына өтө жакшы суроо. Чет жерде жүргөндө айрыкча, мисалы үчүн, мен мына ажылык бөлүмүндө ошол Сауд Арабиясында көп жүргөндүктөн, ал жерде бүт дүйнө жүзүнөн адамдар барат. Бүт дүйнө жүзү бир убакта ошол жерге чогулуп жүрөт да. Мына ошол жерден эң биринчи бир нерсени айта кетейин. Мен мекенимдин бардыгына ушунчалык сүйүнөм, себеби мекени жоктор көп барат. Башка элде жашайт. Улуту башка. Мына ошол жерде жүрөт да бизге суктанат. Силердин мекениңер бар депчи. Ошолордун баягы сагынычын, ошолордун кыйынчылыгын көрүп туруп, канчалык акча тапса да, канчалык байлык тапса дагы мекени жок ошол жерде жүргөндөрүн көрүп, мен ушунчалык сүйүнөм мекеним бар экендигине. Аллах таалам ушул мекенибизден айырбасын. Бизге билинбейт. Мындай ушул жерде жүрүп, мындай кылып жүргөндө өзүң жериңде жашап жүрө бересиң, билинбейт. Ошол сыртта көп жүрүп калсаң өтө билинет экен да. Баардык жактан барышат. Ошо баягы өзүнүн нукура мекени жок элдер көп барат дагы, ошолордо кадимкидей сезилет да. Баягы бир нерсеси, бир игем дүнүйө дегендей, бир нерсеси кем экендиги. Сыгажы абдан сонун. Негизинен мен дагы өзү чет жакка чыккандан эң негизи билбейм го, бирок мен сууну аябай барктайм да. Биздин мекенибиздин суусунчу. Сууну абдан сагынам. Негизинен бизде багы мектеп курагында окуп жүргөндө биз улуттук символдорго дагы көп маани бердирчү да. Негизинен улуттук символдорго болгон урмат, сый бул дагы бир мекенге болгон сүйүүнүн бир белгисиби? Албетте, бул муну айрыкча мен баягы
спорт чөйрөсүндө жүргөн адамдар муну жакшы сезсе керек деп ойлойм. Себеби баягы дүйнө элинин алдында өзүнүн жеңишин утуп, баягы өзүнүн желегин көтөргөндө ошол жерде бир өтө укмуш сезим болсо керек да. Сен өзүңдү ошол жерден мен мына деп туруп белгиңди көргөзүш менен бул кандайдыр биздин бир мөөрүбүз да. Кайсыл жерде мына менин улутум бар, мени сурап алар, тууганым бар, мамлекетим бар деген сыймык менен алдында жүрөсүң. Себеби көп жерде билесиздер, башка улуттун эмесин көтөрүп калат, бир аз акча үчүн, аны мындай гана көтөрүп неме кылбаса, ал эми сен өзүңдүкүн көтөргөндө чын жүрөгүң менен көтөрөсүң да, мен улутумду көтөрүп атам, өзүмдүн мамлекетимди көтөрүп атам деп туруп. Бул биздин мөөрүбүз. Качан ошол улуттук символдорду биз сыйлап, жаныбызга алып жүрүп, кайсыл жерде болсо биздин ким экенибизди билдирип дегенде, ошентип жүрсөк, бул жашоодо бир башыбызды көтөрүп, жакшы жашоодо кетебиз, Кудайым буйрса. Абдан сонун мекенге кыянат кылуу, иманга доо кетирүү болуп саналабы? Бул албетте мекенге кыянат кылуу. Мына ошол биздин тарыхыбызда мекенге кыянат кылгандыктан, мекенге кыянаттык көп чыккандыктан мына ушул деңгээлде Кудайга шүгүр албетте, бирок баары бир ушул деңгээлде жашап келатабыз десем болот. Биздин ата-бабаларыбыз мекенге кыянат кылыш өтө жаман сапат болгондуктан ошо кыянат кылган адамдардын атын да атабай койгон да. Мисалы үчүн эң жөнөкөй биздин өзүбүздүн тарыхыбызга келсек, Келкелде. Келкел романында баягы Курманжан Алымбек Татканын уулу Камчыбек Татканы дарга аскан себеби бир кара сакал деп адам атап койгон. Ал жөн эле адам болгон, кадимкидей аты бар, бирок баягы Камчыбек Татка өзүнүн келинчегинин абирин ачып, чачын мындай кылып койгон адамдарды баягы жинин келип намыстанып туруп ошолорду кандай акыбал кылып койгон, мына ошол маалда бир адам сатып, бизди кыянатчылык кылып, алардын бир кенедей бир тыйынын алданса керек албетте. Мына ошондой кылып кайсыл жерде көмүлгөнүн баягы отура калып өтүгүн чечип көргөзүп коет го тарыхта. Мына ошончолук ошондой адамдардын айынан мамлекетибиз алсыз жок болуп кетиш деңгээлине жеткен, кайра көтөрүлгөн ушундай кыйынчылык болуп. Ал эми ошол өтө жаман сапат болгондуктан ата-бабаларыбыз ошол кара дагы жакшы ойлойт да, ушу ата-бабаларыбызга рахмат бизгечи. Ушул деңгээлге чейин илгерки замандан бери ушул жака чейин алып келе жаткан, бекем сактап келе жаткан ата-бабаларыбызга дайыма Куран окуп, дайыма эстеп, дуа кылып жүрүшүбүз керек. Ошолор ушунчалык бекем сактаган, кыянатчылыкты өтө каршы турган, ошону кыянат кылган адамдарды бир тергеп гана койгон, кара сакал деп койгон, жана башка, бардык эле тарыхта Осман империясы кандай кулаган, кайсыл мамлекет кулаган өзүбүздөн чыгат. Баягы өздөн чыккан жат жаман дейт го. Биз бекем турсак, эч кимге, кайсыл эле биз эле эмес, мисалы үчүн кайсыл эле эл, кайсыл эле коом, журт бекем тура турган болсо, сырттан эч ким ага дай албайт. Канчалык кирбесин, аны жеңе албайт. Бизде ата-бабаларыбыз тамсил кылып, ар кандай нерсе кылып, муну көп кичинекей кезибизден кулагыбызга куюп, эң кичинекей кезибизден баштап баягы биздин жомогубуз бар го. Чырпыкты бирден сындыртып, кайра бириктирип туруп, кана сындырчы деп балдарына 9 баласына. Анан мына ушундай бекем болсоңор силерге эч ким кыла албайт. Ал эми тарыхта биздин өзүбүздүн мамлекеттерди, мисалы үчүн мусулман мамлекеттерин ала турган болсок, ичибизден чыккан жат адамдар, кыянатчылардын себебинен улам түшүп келе жатканбыз да. Эгерде ошо бекем боло турган болсок, анда бизге эч ким дей албайт. Дастан ажы, биздин убакыт дагы соңуна келип жетти. Эми убактыңызды бөлүп студиябызга келип келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз аз гана убакытта ушул мекенди сүйүү, мекенге кызмат кылуу деги эле ушул мекенди сүйүү эмнеден баштала тургандыгын азын-аулак кеп кылдык. Ал үчүн биздин студиябызда конокто Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Ажылык умура бөлүмүнүн адиси Дастан ажы Нукунов болду. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эмесе эфирди мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден жолукканча, улуттук биринчи каналда жолукканча, жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.